Саламатсыздарбы урматтуу Гавари ТВнын көрүүчүлөрү, барыңыздарга белгилүү болгондой 22 марттан 31 мартка чейин Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоочулар менен жолугушуу өткөргөн. Бул жолугушууда кандай маселелер көтөрүлүп, кандай иштерди аткаргандыгы тууралуу депутаттардын өздөрүнөн сурап көрөбүз. Сиздер болсо сунуш пикириңиздерди алдындагы комментарийге жазсаңыздар, биз сиздердин суроо талаптарыңыздарды дарегине жеткирүүнүн аракетинде болобуз. Мына биз 2 жумадан бери элдерди, шайлоочуларды барып кыдырып келдик. Көбүнчө ал жактагы маселелер эми бардыгы социалдык маселелер болду. Бул жол боюнча көйгөйлөрдү, андан сырткары жанагы дыйкандар өздөрүнүн өндүргөн товарларын сата албай жаткандыгы туурасында дагы сөздөр болду. Бул туурасында биз эми тиешелүү министрликтерге өзүбүздүн тапшырмабызды берип айтып атабыз. Анткени чындыгында мына дыйкандарга 6%тен кредит бергени менен алар өздөрүнүн өндүргөн продукциясын атаандаштыкка туруштук бере албай, андан ары сатканга мүмкүнчүлүктөрү болбой атат да. Ошондуктан мындай бир көпчүлүк райондорду ирилештирип туруп, бир чоң логистикалык борборлорду ачып, андан ары алардын товарын сатууга жардам бериш керекпиз деп ойлойм да. Ошондуктан мына ушул эң курч маселе ушулар. Андан сырткары суу маселеси, суу жетишпей жаткандыгы туурасында мына быйыл эми ички жана ирригациялык оңдоолор, андан сырткары мына ошо дыйкандар үчүн жетпей жаткан, талааларга жетпей жаткан суулар жөнүндө дагы абдан чоң маселелерди көтөрдү. Эми бул боюнча булар өздөрү министрлер кабинетине да барып сурашкан экен, акча бөлүнөт деп айтышыптыр. Эми ошол бөлүнө турган акчасын эми бул жактан биз булардан отчет алышыбыз керек деп ойлоймун да. Ушул айтылган маселелер канча убакытта чечилерине ишеним бар? Эми мисалы суу маселеси боюнча бул бардыгы бөлүнгөн акчага жараша болот. Ошол бөлүнгөн акчаны өзүңүз билесиздер, эми бюджет бардыгына жеткизиш кыйын. Бирок паятап бардыгын ишке ашырабыз деген өздөрүнүн пландары бар экен. Ошону акырындап жылып мындай чечилет деп ойлойм. Бат эле ушу быйыл эле чечилет дегенден алысмын да. Эми жолугушууда биз чечүү үчүн эмес, элди угуу үчүн барганбыз. Өтө көптөгөн көйгөйлөрүн айтышты. Мен өзгөн райондо болдум. Ошол жерде чоң жыйын өткөрдүк биз. Чоң жыйын өткөрүп, 500 киши катышкан жыйын болду. Бүт район боюнча элдер чакырылып, болгон маселелерди айтышты. Эң актуалдуулары кайсыл экен? Эми актуалдуу маселелер азыр мына жаз келип, жол маселелери. Экинчиси таза суу. Үчүнчүсү социалдык объекттердин курулуштары, бала бакча, мектеп, көйгөй негизги маселелер ушул. Эми ушул көйгөйлөрдүн канча убакытта чечилишине үмүт бар? Эми айтылган көйгөйдүн бардыгы чечилет дегенден мен алысмын. Бирок ошонун ичинен эң бир актуалдууларын чечүүгө аракет кылабыз. Бул бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Мына азыр дагы бизде ушул комитетте транспорт министрине карата ушундай сунуштарды биз бердик. Мыйзамды карап аткан учурда. Албетте, бардык маселени чечип койсок жакшы болмок, бирок тилекке каршы ал мүмкүн эмес. Бюджеттин тартыштыгы, ошол көйгөйлөрдүн, социалдык маселелердин көптүгү, мунун бардыгы. Бирок негизги маселе болуп, биз баргандагы ошол мына биз кыргыз-өзбек чек арасын ратификация кылган учурдагы ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич айткан сөзүнө туруп, Өзгөн районуна атайын ушул Кемпир-Абад суу сактагычынын жээгинде жайгашкан айылдардын көйгөйлөрдүн чечүү маселесине атайын фонд бөлүп берди, 60 миллион. Ошол фонддун берилгендигин биз элдерге айтып, эми ошол суу сактагычынын тегерегинде жайгашкан 5 айыл өкмөттүн айылдык кеңешинин депутаттары өздөрү чечим кабыл алыш керек. Кайсыл маселелерди биринчи болуп карашат. Экинчиси, ошол эле жерде жайгашкан, суу сактагычынын жээгинде жайгашкан Жаманадыр деген участок бар. Ал участокта 1400 гектардай
жери бар. Ошол жерге суу чыгаруу боюнча дагы изилдөө иштери башталды. Мен ойлойм, бул ушул азыркы биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ушул өзгөн элине, ошол өзгөн жериндеги болгон көйгөйлүү маселелерге көңүл бургандыгынын белгиси. Анан сиздер ошол жактан чыккан эл өкүлү катары баягы кемпир абад маселеси аябай кызуу талкууланып жаткан убакта ошол жака барбай койду деген сын пикирлер айтылып атты эле. Жолугушууда жергиликтүү тургундар ал маселени көтөргөн жокпу? Бул мындай, официалдуу чакырса мен эч жерден качкан эмесмин, дайым барып жүрөм. Ошолчода барып жолукканмын. Курултайына официалдуу чакыруу келген эмес, мен барган эмесмин. Калган маселеде мен 4-чү чакырылыш депутатмын. Мен элден кача турган, бекине турган эчтекем жок. Негизи эле ошо жергиликтүү тургундар кемпир абад суу сактагычынын берилишине каршы эмес бекен? Себеби өлкөдө аябай талаш маселе жаралбадыбы? Бул маселе боюнча так айтылды. Бул чек арада сөзсүз түрдө бир жерди берет, бир жерди алат. Бир тарап бардык нерсени алып алган, бул тарыхта болгон эмес, болбойт дагы. Ошондуктан жалпы чек аранын чечилгендиги бул туура маселе. Кыргыз мамлекети көп жагынан утту, бирок ошол кемпир абадтын алдындагы, суу сактагычтын алдындагы жерди бергендигибиз бул анык болгон. Буга чейин элдин көбүнчө маселе социалдык объектилер, жолдор, таза суу, жанагы суга суулар боюнча маселелер көтөрүлдү. Былтыр жазып, ушу кайрылуулардын баарын быйыл эми баардыгы болбосо дагы көп нерсеси кирип, жумуштар быйыл башталчудай болуп турат. Андан сырткары дагы маселе көп эми айыл жеринде. Баягы бири кирсе, экинчиси кирбей калган, улам баягы кезектеги көйгөйлөрдү айтылып, жеринен көрүп келдик маселелерди. Анан ошо жергиликтүү калк көтөргөн маселелер кайсыл убакта чечилип калат деген үмүт бар? Кезеги менен чечилип жатат. Мисалы, былтыр мага бир эң эле көйгөйлүү болгон бир 20-25 чоң маселеде, бул каражат талап кылган маселе бөлүнсө, анын бир жарымдан көбү буюрса быйыл титулдук тизмеге кирип, каржылануунун алдында турат. Иштер башталган турат. Чечилип келатат. Кудай буюрса, эң биринчи эле маселе уже чечилди десем болот. Бизде Нокен районунун Нокен айыл өкмөтүндө курулуш деген айылыбыз бар. Эң чоң айылдардын бири. Ал жака өзүм инициатива көтөрүп, айыл өкмөт башчысы, депутат, айыл башчылары менен бирге изилдеп чыгып, 3 скважина бар экен. 3 скважина бар экен. Бирок ошол 3 скважинанын дебит суу деп коет, жердин астындагы суу. Ошол эң чоңу мурун ошо курулуш айылында завод болгон. Ошол заводдун жанында курулган экен, бирок иштебей калган экен, көп жыл болуптур. Где-то 7 миллиондой акча каражат кетет экен, ал скважинаны чыгарганы. Аны көрүп келип эле ошол эле күнү губернатор да биздин жыйынга келген болчу. Губернатор менен сүйлөшүп, ушундай фондуңуздан жардам берсеңиз жакшы болмок десем, губернатор макулдугун берип, Кудай буюрса элдин астында дагы сөз берди фондума, проектиңерди жазылга, ушул 7 миллионду мен фондума берейин деп бир маселени чечип келдик. Андан тышкары дагы көйгөй негизи көп, проблема көп. Дагы килтеген өтө көп наказдарды алдык. Дагы бирден бир чоң проблемабыз бизде Нокен районунда таза суу проблемасы өтө чоң проблема. Бизде фонддон, райондун фондунан каржыланып, 2 айыл өкмөт баштады. Ошону аягына чыгарышыбыз керек, Кудай буюрса. Эми иш баштадык. Кудай буюрса, ушу тийиштүү министрликтер менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Аны аягына чыгарган аракетибизди кылабыз. Андан тышкары дагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул ирригация болот. Билесиздер, бизде айыл жеринде биздин жарандар, шайлоочуларыбыз дыйканчылык менен алектенишет. Дыйканчылык кылыш үчүн эмне керек? Суу керек. Биринчи, бизде жылдан жылга суу таңкыс болуп баратат. Ошол себептүү 3 айыл өкмөттү биз АВПлардан айыл өкмөттөр балансасына өткүзүшкөн, эмелерди, ички арыктаатарды, каналдарды. Бирок министрликке биз кат жолдосок, алар жок, бул муниципалдык экен.
биз бере албайбыз деп эме кылышты. Азыр ошонун жолдорун ойлонуп жатабыз. Кудай буйрса салым маселе. Анан Жакынкы арада чечилүүгө үмүт барбы? Үмүт бар. Эми үмүт болбоюнча жашоо жок да. Үмүт болуш керек. Дайым мен депутат болгондон кийин, эл өкүлү болгондон кийин дайым үмүт менен аракет кылышым керек. Анан үмүт жок эле аракет кылсак болбойт. Эми бардыгы Кудайдан. Эми айтайын дегеним сөз үстүндө эле калып кетпейби деп атам да. Себеби көп эле маселелер көтөрүлөт, бирок ошо менен эле кайра унутта калып, чечилбей калган, жыйынтык жок болуп калган учурлар. Мындайда бунун көпчүлүгү, ошол көйгөйлөрдүн көпчүлүгү акча каражатына келип такалат. Эгерде биздин мамлекетибиздин бюджетинде акча каражат көп болсо, анда мен ойлойм бир дагы көйгөйгө калбайт, баардыгы эле чечилет. Бирок ошол кезде дагы эми көйгөйлөр болот, бирок мынчалык деңгээлде эмес да. Азыр Кыргызстан боюнча эле мен Нокен районун эле айтпайын, ал жерден шайланган депутат катары Кыргызстан боюнча деле эң чоң биринчи көйгөй бул таза суу. Биздин ички жолдорубуз, бала бакчалар, мектептер, анан баардыгы эле чечилип кетет деп эч ким кепилдик бере албайт, айтпайт. Себеби бюджетибизди билебиз, бюджетибиз таңкыз. Бирок мына азыр биздин президентибизден, Каминдин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтен мына үчөөлөп биздин экономикабызды астыга сүрүп атышат, канча деген акчаларды чүрүп атышат. Кудайга шүгүр, жылдан жыл хотя бы мындай анализ кылып карай турган болсок, кошуна башка мамлекеттерде деле кризис өтө чоң. Бирок ага карабастан азыр биздин президентибизден, биздин Каминдин төрагасынын, Камчыбек Кыдыршаевичтен мына үчөөлөп өздөрүнүн командасы менен ар бир министрлик, бу таможенный служба, салык кызматы мисалы биргеликте бюджетибизди жылдан жылга өстүрүп атышат. Амбициялар өтө чоң, пландар чоң. Кудай буйрса, эгерде бюджетибизге эле акча түшүп калса, ушул маселелердин баардыгы чечилет, Кудай буйрса. Эң маанилүү көйгөйлөр бул мен мына Ош облусуна бардым, Чоңала районунда эл менен жолугуштум. Ал жерде эми ошол социалдык объекттерде өзүңөргө белгилүү ушул 30 жылдан бери мектептерге, бала бакчаларга көңүл аз бурулган да. Ошол жерде көп мектептер, мына 17 мектеп бар экен. Ошонун арасынан эки эле мектеп мындай салыштырмалуу эки эле мектеп жаңы экен да. 88-жылы бирөө курулуптур, экинчиси мына 89-жылы курулган экен. Калган мектептер ошол Советтер Союзунда курулган 60-70-жылдагы мектептер экен. Эми чыныгында өтө оор шарттар. Ал жерде өзүңүз билесиз, алыскы район, тоолуу, ошол мектептер чыныгында эскирип бүтүптүр. Азыр эми ошол эки мектеп жаңы курулуп атат, бирок ал жерде дагы башка мектептер кабылына келтириш керек да. Ошол боюнча эл менен жолугуштум. Ал жерде дагы бир көйгөйлүү маселе, ал жерде кесиптик лицей бар экен, чыныгында эскирип бүтүптүр. Спорт залын эми көрсөң, ал жерде топ деле ойной албайсың да, бирок эми айла жоктон балдар ойногусу келет экен, ал жерде ойнойт экен. Ашканасы, ал ашкана эмес экен, жөн эле склад болчу экен, ошону ашкана кылып алыптыр. Ошого дагы азыр биз аракет кылып, жаңы ошол ашкананы курганга аракет кылып атабыз. Ошол жерде дагы өзү директору дагы ошол жерде берип аткан, иштеп аткан кызматкерлер да акча топтоп атыптыр. Ошого дагы жардам бер деп, мен ошол эми мамлекетке азыр кайрылып атабыз. Ошол боюнча. Анан эми ал жерде имараттар жалпысынан эле көбү абдан начар абалда экен да. Ошол жерде СЭЗдин имараты бар экен. Чыныгында ал өзү ошол имарат эмес, имарат мындай эски үй экен, ошону эле СЭЗ кылып алыптыр. Ал жерде лаборатория кылганга деле өтө кыйын экен. Ошон үчүн көп ал жактагы жашоочулар, Чоңалайдын жашоочулары ошол бир анализ тапшырыш үчүн Ошко келет экен. Ал эми элестетсеңиз, ошол жол киреси эле 1-2 миң сом чыгып кетет экен да. Ошондуктан ошол СЭЗ маселеси да өтө мындай курч турат, ошол маселе. Кийин Ош шаарына да бардым, Оштогу дагы биздин шайлоочулар менен эл менен жолугушуп келдим. Ал жерде деле ошол маселе, мектеп, бала бакча ал жетишсиз, көп мектептерде
40-50 балдар бир класста окуйт экен. Ал боюнча дагы эми көңүл буруп ушул мамлекет жакшы эле аракет кылып атат. Мурдагы жылы бул жакта 15 мектеп курулду. Эми мен ойлойм ушул региондордо дагы биз ошондой токтотпой эле ишти алып кетишибиз керек. И дагы бир маселе ошол жерде таза суу боюнча дагы, бирок эми мэрия азыр бир какой-то долбоор кылып атыптыр. Ал боюнча да биз карадык. Бирок эми жалпысынан суу жамгыр жаагында эле суу өчөт да. Ошол боюнча дагы азыр биз долбоорлорду карап атабыз. Ал жерде эми айтып келип айтса эми абдан көп да көйгөйчү. Ошол эми силердин деле убактыңар жетпейт го дейм. Эми ошол азыркы убакытта биз ушул мамлекетибиз ушул билим берүүгө тармагына абдан жакшы көңүл бурушубуз керек да. Ошону көңүл буруп ушу балдарга шарт түзүп берсек, билим ошол билим берүүгө мен ойлойм экономикабыз дагы, башка жагы дагы, ошо маданият дагы мен ойлойм көтөрүлөт депчи. Анан ушул маселелердин баардыгы канча убакытта ишке ашат деп үмүттөнүп турасыз? Ал эми ошол каражаттын бөлүшүнө ошондон зависит этет да. Канчалык тез биз каражат бөлүп ошолорду көзөмөлдөсөк, мен ойлойм ошол 1-2 жылдын ичинде эми кыйыныраак кылыш, бирок 5 жылдын ичинде ушул көп мектептерди оңдосо болот да. Шайлоочулар менен жолугуп эң биринчи өзүңүздөр билесиздер, бул элдердин көйгөйү, ошол эле жол маселеси, таза суу маселеси, элдерибизде ошо бала бакча, мектеп ремонттору эми толтура. Ишканаларды куруп бергиле деген, жеңил өнөр жайларды шарттарды түзүп бергиле деген. Эми суроолор көп. Эмне үчүн кымбатчылык болуп атат, эмне үчүн налогдор дагы кымбаттап атат деген эми элдерде өтө бир көйгөйлүү суроолор бар. Ар бир айыл өкмөт, ар бир жер менен баарын пландаштырып алдык. Эми сөзсүз түрдө буну жогорку трибунада өкмөткө элдин көйгөйлөрүн айтабыз маселе. Ушул айтылган көйгөйлөрдүн ишке ашышына ишенип турасызбы? Канча убакытта ишке ашат деген үмүт бар? Эми ишке ашырабыз, эми сөзсүз түрдө. Жакшы ниет жаным ырыстайт, сөзсүз түрдө. Эми буга чейинки бир топ деген көйгөйлөрдү көтөргөнбүз. Ушулардын баардыгы акырындык менен бүтүп келе жатат. Аркасынан сөзсүз түрдө элдин көйгөйүн, ошо элдин маселесин чечүү үчүн аркасынан түшүп алып, талыкпай иштеп атабыз. Анын үчүн дагы тез эстетип, ар бир министрге кулак кагып, ар бирине жолугуп ишти алып барыш керек да.